көптөгөн бир жаңылыктарды алып үйрөнүп, ушундай бир тажрыйбаларды Сузак районундагы көпөлөк мектепке чейинки билим берүү мекемесинде мындай республикалык деңгээлдеги семинардын өтүшү жөн жерден эмес. Анткени балдар бакчасы мамлекеттин карамагында болгонуна карабастан, инвестиция тартуу менен бала бакчанын инфраструктурасы түптөлгөн. Аны кандай жол менен ишке ашырса болот, бүгүнкү иш-чарада көтөрүлгөн башкы маселе болду. Ушул азыр акчаны өзү алып келиш кыйын да. Аны үчүн туура кылып, ушу мамлекеттик масштабтагы мен ушул стимулирующий грант менен иш кылам да. Стим грант бул дем берүүчү грант, Минфинден бөлүнөт. Вот ошону кылса болот да, только аракет кылыш керек. Аны аракет кылыш үчүн айыл өкмөт сени колдош керек, депутат колдош керек, эл колдош керек. Анан ошол жактан мисалы биз 3 миллионго чейин алып келебиз да, Минфин 3 миллион 200ге чейин берет. Ошонун 25%-ын айыл өкмөт берет, 600 миңден 700 миңге чейин. Анан кийин калганы стим грант Минфин берет. Ошо менен кылса болот, аракет эле кылса болот да. Аталган бакча 1968-жылы түптөлгөн, бирок көп жылдар аралыгында иши токтоп калган. Бул жай 2014-жылы кайрадан жанданып балдар үчүн эшигин ачкан. Ошол жылдан бери мамлекетти карап отурбастан ар кандай долбоорлордун арты менен азыр бул жай райондогу эң алдыңкы мектепке чейинки билим берүү мекемелерине айланды. Бул көрүнүштү айылдыктар да кубаттоо менен карайт. Жакшы оңдолду, жаман немелердин баардыгын ремонт кылып, баягы ариштерге жазып жүрүп, азыр эң жакшы айылдан бир 25 шакты жакшы билбейми, келиндер, балдар иштеп атат. Азыр 100ден ашык балдар тарбияланып атат. Өтө жакшы берген тамактары мен ушул жерде жакын кошуна турамын. Эже долбоор менен иштеген өзгөчө болуп атат. Анан башка дагы ушул жердеги биздин бүт район боюнча бакчалар келип өздөрүндөгү өткөргөн семинар өткөргөн бакчалар катышып атат. Бири-бирине тажрыйба алмашуу да болуп жатат. Ошондой эле ошол бакчада иштеген кызматкерлердин бири-бирине болгон ынтымакчылыгы, достугу, биримдиги артат деп ойлойм. Өткөрүлгөн бул семинарга бир эле Жалал Абад облусунан эмес, башка облустардан да келишкен. Мында келгендер көпөлөк балдар бакчасынын жетекчиси Салима Караева инвестиция тартуудагы өзгөчөлүктөрү менен маалымат алышып, аны ишке ашыруу жолдорун үйрөнүштү. Бул эжеден алып аткан эмем, мен кандай кылып проект жазган, ошол проектти кимдер колдоп берген, кайсы эмелер менен иштешкен, ошолор боюнча келгем да. Анан мен эже менен өзү менен жолугуп сүйлөштүм. Кече үйүндө конокто болуп, ошондо бардыгын айтып берди. Ушундай фонддор бар экен, көптөгөн колдогон. Ошол фонддордун жардамы менен ушундай эмеге жетишиптир да эже. Мен да Кудай кааласа, ошо келечекте ошол фонддор менен иштешейин деп ойлоп атам да. Азыр бул балдар бакчасында 175 бала тарбияланып келатат. Анда 20дан ашуун кызматкер эмгектенет. Эске салсак, Сузак районунда жалпы 58 балдар бакчасы болсо, аларда 7 миңге чукул бала бар. Жаңылай Болотбекова, Бектур Иманалиев, Сузак району.